Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерге жалпы официалдуу түрдө кайрылуу. Азыр саат 3:15 өтүп жаткан мезгил, флагман автосалонунда турабыз. Урматтуу жамаат, официалдуу түрдө Байханга болгон сбор азыркы убакыт менен толугу менен жабылды. Болгон волонтерлор, региондогу чогултам деген адамдардын бардыгы токтотууда, жана андан сырткары поколениялар дагы токтотууда, жана болгон волонтерлор эртең дагы иштеп беребиз, кызмат кылып беребиз деген волонтердин бардыгы бүт токтотулду. Андан сырткары кээ бир адамдар бар, Дамир байке. Мисал үчүн 20 жылдык ээлери 1987 жылы кагаларыбыз сумманы чогултутат. Эгер эртең алып келип беребиз десеңер, М-банкка салып берсеңер болот. Же такыр эле подотчет керек десеңер, экранга жазылып, номерге чалып келип берсеңер болот. Экинчиден, фур айдагандар да чогултутат, алар келелек, келебиз дешкен. Алар деле кааласаңар М-банкка же өзүнө беребиз десеңер, келип өзүнө тапшырсаңар болот. Бирок абдел айткандай, сбор официально жабылды. Эч жерде акча чогултулбайт. Болгон эртең менен мал мүлктөр сатылат, мал базарда, Ошто, Жалал Абадтан, Бишкек, Чүй, Токмокто мал мүлктөр, койлор, аттар сатылат. Ошолордун суммасы толук чыкса, анан эртең кечинде Оштун акчасы, Жалал Абадтын акчасы, анан абеттерде түштө Россиядан келген суммалар толук айтылса, жана бүгүнкү түнкү счет менен эсептелсе, бардык сумманын статистикасы, жыйынтыгы эртең күндүзү бир белгилүү саатта айтылат. Дагы кайталап коелу, сбор официально жабылды. Эч жактан акча чогултмай жок. Чогулган чоң суммаңар болсо, подотчет кааласаңар бердире бергиле банктан, кааласаңар такыр эле өзүнө беребиз десеңер, алып келип бергиле. Массовка уже токтоду. Студенттер, волонтерлор, ыктыярчылар, поколенияларга абсолютно уже сбор жабык. Барыңыздарга чоң рахмат. Мындан ары туугандар, дагы белгилеп кетмекчибиз, сиздерден сураныч, колдон келишинче ушул видеону репост кылып, бүт жакка таркатканга аракет кылып бериңиздер, сбордун жабылуу тууралуу. Андан сырткары флагман автосалонунда эртеңки күндөн баштап өзүнүн жумушун улантат. Сбор автосалон флагманда мындан кийин ушул убакыт менен токтотулат. Бияка келбестен только гана флагман өзүнүн жумушун гана мындан ары улантат.